Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу балдарым. Мен тарбиячы Орунбаева Энжир Айжекеңер болом. Биз бүгүн силер менен математика сабагын өтөбүз. Сабактын темасы бир саны менен таанышуу. Сабактын максаты балдар бир саны менен таанышышат. Калган сандардын арасынан бир санын табышат. Заттардын арасынан бирден болгон заттарды бөлүп алууга үйрөнүшөт. Чоң, кичине, эң кичинекей жөндөмүн жакшыртышат. Экинчи, аң сезими, ой жүгүртүүсү өнүгөт. Сандарды рети менен санаганга калыптанышат. Үчүнчү, балдар ынтымактуулукка, байкагычтыкка, өз алдынчалыкка жана коллективдүү иштөөгө тарбияланышат. Математика сабагынан биз сандарды, санаганды, эсептегенди үйрөнөбүз. Балдар, сабакты баштаардан мурун жагымдуу жагдай тартуулап алалы. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин тема бир саны менен таанышуу деп аталат. Бир дегеним бирдик, бирсиз болбос тирилик. Эки дегеним жаман, элим болсун аман. Саноо бир санынан башталат. Бир саны бир эле затты көрсөтөт. Мисалы, бир күн, бир ай, бир коён, бир тыйынчычкан, бир дарак, бир түлкү. Бир саны кичинекей жана аз сан болот. Балдар, биз чарчап кеттик окшойт, Келгиле анда көңүлдүү музыкалуу физминутка жасап алалы. Балдар, эс алып калдыкпы? Анда сабагыбызды уланталы. Балдар, эми бул сүрөттү карагылачы. Бул сүрөттө биз бир эле затты бөлүп алышыбыз керек. Кайсыл зат бирөө болуп турат? Туура, көк көпөлөк. Ал эми бул сүрөттү карайбыз. Бул сүрөттө кайсыл зат бирөө болуп турат? Туура, эл кайда көчөттүн түгөйү жок бирөө экен. Азаматсыңар. Бир саны эмнеге окшош? Ойлонолучу. Кана? Шибегеге, тереке, дагы бутакка окшош экен, Азаматсыңар. Кана балдар, биз бир санын таанып калдыкпы? Бир саны азбы же көппү? Эң биринчи биз санаганда кайсы санды баштайбыз? Балдар, силерге математика сабагы жактыбы? Анда эмесе кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.